Кечеги катуу шамалдын айынан Бишкекте жалпы 66 объект жабыркаган. Алардын 26-сы социалдык мекеме болсо, 36-сы турак үй, 4-өө чарбалык курулуш болгон. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чатыры катуу шамалдан өрт өчүрүү бөлүмүнүн үстүнө кулап, анын айынан мекеменин чатыры жарактан чыккан. Учурда тазалоо иштери жүрүп жаткандыктан чыгымдын суммасы аныктала элек. Ушундай эле тазалоо иштери башка жактарда да жүрүүдө. Ал эми катуу шамалдын кесепетинен чатыры учуп кеткен социалдык объектилер мэрия тарабынан калыбына келтирүү иштери башталганы маалымдалды. Калган объектилер комиссиянын корутундусунун негизинде каралат. Шаар боюнча 70ке жакын бак кулап, жана 66 ар кандай объекттин чатырын учуруп кеткен. Алардын 26-сы социалдык объект болгон. Ошондон тышкары 36 объект бул турак үй объекти болгон, жана башка объекттер бул трансформаторлор, электр мамылар болгон. Ошолордун баары түнү бою ыкчамдык түрдө биздин кызматтар менен толугу менен ордуна келтирген. Мындан маселе жаралганы бул чатырлар болгон. Чатырдын учуп кеткен жана калдыктар боюнча санитардык тазалоонун негизинде кечки саат 3кө чейин бүт баары жыйналып алынган. Азыркы маалда ошол чыгашалар саналып келатат. 28 марттагы катуу шамалдын ылдамдыгы секундасына 26 метрге жеткен. Анын кесепетинен бак тарактар, курулуш компаниялардын үйдөгү жыгаштары кулап, автоунааларды басып калган видеолор социалдык тармактарга жарыяланды. Бул маалда юристтер унаасын бак тарак басып калгандардын чыгымдарын Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы төлөш керектигин айтып чыгышты. Мындан улам Жыргалбек Шамралиев эгер кулаган бак тарак мэрияга тиешелүү болсо чечүү иштери жүргүзүлөрүн билдирди. Көчөкү катталуунун негизинде 7 машина ошондой негизи талдарын ураган негизинде чыгым алуу белгиленген. Бул боюнча да комиссия иштейт. Бул жерде негизи Зеленхозго тиешелүү бактар куласа, анда сөзсүз түрдө Зеленхоз тараптан да бул маселе каралып, чечүү иштери жүргүзүлөт. Эгер бул болсо жеке турак жайдын же болсо жеке менчик үйлөрдүн талдары болсо, анда ошо жеке менчик үйдүн да ээсинин жоопкерчилиги каралат. Ушундай эле катуу шамал Чүй жана Талас облусунда катталгандыктан Бишкек менен Чүйгө өзгөчө кырдаал жарыяланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында шамалдын кесепетинен жалпы 154 объект жабыркаган. Анын 80-и турак үй болсо, 70-и ар кандай социалдык объектилер жана 4 чарбалык ишкананын чатыры учуп кеткен. Талас облусунда 2 турак үйдүн жана 2 социалдык объект жабыркаганы аныкталган. Ал эми компенсация боюнча кимдин турак үйлөрү камсыздоодон өтсө, атайын камсыздоо организациясынан келип, кимдин камсыздалган үйлөр болсо, ошо материалдык чыгымга карата тиешелүү компенсациялары төлөнүп берилет. Ал эми соц объекттер болсо, булар ар бир министрлик ведомстволордун караштуу балансында турган мекеме ишканалар, алар өзүлөрүнүн күчү менен ушу чатырлардын оңдоо иш-чараларын жүргүзүшөт. Соңку 4 жылдан бери Чүй менен Бишкекте катуу шамал катталып жатканын, табигый кырсыкта чыгымга учурап, бирок камсыздандырылбаган үйлөргө компенсация төлөнбөсүн кошумчалады. Ал эми Бишкек Чүйдөгү шамалдын кесепетинен ар кандай жаракат алгандардын саны 24кө жетти. Катуу шамалдын жабыркагандардан Бишкекте жана Чүй областында катталган. Бунда салма сактоо мекемелерине жалпысы 24 жаран кайрылды. 24 жаранын 4-өө стационардык дарыланууга жаткырылды, калгандары да амбулатордук дарыланууга жаткырылды. Көбүнчө башына травма алгандар 2 жаран сынык менен кайрылды. Алар жаткырылып, бүгүнкү күндө акыбалдары орто, дарылануу уланып жатат. Кайрылган 2 жарандын бутунун жоон саны сынса, 2 бейтаптын колу сынган. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.